Рахмат. Тантурмович, мен процедурныйдан баштайын, анан бүтпөй калсам, өзүмдүн 2 минутумду алам. Значит, бул закон, жайыттар законуна өзгөрүү киргизүү маанисин айтып коюш керек да, эмне деген. Себеби деген көбү берде аны билип билбей туруп добуш берип коюшу мүмкүн. Анын мааниси мындай. Биздин конституциябызда 16 беренеси менен 3 пункту менен жайыттар жана токойлор менчиктештирүүгө мүмкүн эмес деп тыюу салынган. Бул биринчиси. Экинчиси, Кыргыз Республикасынын жер кодексинде дагы биринчи беренесинде пунктунун үчүндө жайыттар асылдуулугу төмөн деген терминдин тиешеси жок деп жазылган. Ошол пункт 13-тө. Жайыттарга асылдуулугу төмөн жерлер деген терминдери тиешеси жок деп жазылган. Андан тышкары ошол 4-чү беренесинде 4-чү пункттарда жайыттарды менчиктештирүүгө мүмкүн эмес деп ал жерде дагы конституциянын негизинде тыюу салынган. Эми жайыттарга азыр мыйзамга киргизүүнүн өзгөрүүлөрүнүн мааниси эмнеде? Биринчиси жанагы подмена понятий. Бул жерде эмнени предлагать этип ататтар булар? Асылдуулугу төмөн жайыттар деген түшүнүктү мыйзамга киргизип, жайыттарды асылдуулугу төмөн жерлер деген түргө киргизип, андан соң 2008 жылкы 306 өкмөттүн токтомунун жетекчилик Кошпогулу 306 өкмөт токтомунун жетекчиликке алып, жайыттарды өздөштүрүүгө алып, андан ары менчиктеширүүгө жол ачылат. Ошунун эле максаты негизинен бул жанагы жайыттарды менчиктештирүүгө жол ачылуу. Жайыттар жөнүндө мыйзамга бул өзгөрүүлөр киргизүүнүн максаты Конституцияда жана жер кодексинде жайыттарга менчиктеширүүгө тыюу салынгандыгын аттап өтүп, жайыттарды менчиктештирүүгө жол ачуу, сатууга даярдоо. Эми жайыттар бул биздин ата-бабаларыбыздан калган чексиз баалуу ыйык мурас, өзүңөр жакшы билесиңер. Кыргызстанда сатылбаган ушул жайыттар эле калды эле токойлор. Ошондуктан эгер жайыттарыбыз менчиктеширилген совхоз, колхоздой, завод, фабрикалардай болуп, келечекте жоголуп кетпесин десеңер, бул законду колдооңарды, урматтуу коллегалар, мен барыңыздарды чакырам. Бул өзгөрүүлөрдүн тарыхы азыр айтып атат, былтыры 21-жылы 6-чы созов менен көтөрүлгөн жок. Андай эмес. Мунун тарыхы 2016 жылдан бери келе жатат. Бул ЖТЗ-тин эмеси, инициативасы. Ошондо эле 500 000 гектарды менчиктештириш керек деген ошол ЖТЗ-нин эмеси болгон. Муну 2016 жылдан бери утуру ишке ашырганга аракеттенип келет. Муну Атамбаев да өткөргөн эмес. Атамбаевден кийин Жээнбеков да өткөргөн эмес. Азыр эми мына 3-чү эмеси болуп атат. Бул абсолюттук биздин Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына каршы келген. Биздин жана суверенитетибизге, жана улуттук коопсуздугубузга, экономикалык коопсуздугубузга тамырына балта чапкан өзгөрүү бул. Ошондуктан мен сиздерди бардыңыздарды чакырып кетемин. Ошого каршы чыгыңыздар, колдобоңуздар ушул законду. Рахмат чоң.